Әскери самбо кыз балдардын арасында болгон жок. 2023 жылга чейин аялдардын күжөрмөн самбосу расмий түрдө болгон эмес. Бул дисциплина ачылары менен мен дароо келип биринчи эле жылы Казакстандын чемпиону болдум. Чемпионатынын жеңимпазы болдум. Негизи енді төбелесу го ол жерде. Жалпысынан бул эрежелери бар. Беттеш элементтери камтылган контакттык спорт. Кыздар үчүн бир аз оор, бирок максат жана каалоо болсо машыгууга болот. Жана ниетиң болса айналысууга болот. Унаса болот. Негизи казактын кыздары батыр го, батыр мүнөздүү. Мен казак кыздарын күчтүү, эр жүрөк, мүнөздүү деп эсептейм. Алар дүйнөлүк аренада өлкөнүн желегин көтөргөндө чын жүрөктөн сыймыктанам. Өзүнүн ниеттеримен Казакстаныбызды дамытабыз деген сыяктуу оймен жана алга карай жүрсө, биз тек гана кубанабыз. Негизи спорт көп нерсеге, сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, оор кырдаалда тез чечим кабыл алууга үйрөтөт. Кыйналган сәтте калай аракет этүүгө, кейбир окус окуялар да болуп. Жумушта да кээде оор, күтүүсүз кырдаалдар болот. Ошол учурда чечимди көз ирмемде кабыл алуу керек. Ал эми мүмкүн болгон коркунучту ошол замат жеңе билиш зарыл. Коркунучту сол мезетте жеңесиң. Азыркы менин негизи азыркы жумуш жогорку деңгээлдеги физикалык даярдыкты талап кылат. Ошондуктан биз дайыма формада болууга аракет кылабыз, тынымсыз машыгабыз. Барынча биз спорттук деңгээлде дайын жүрүүгө тырысабыз, күнделиктүү дайындаламыз. Тартип. Дисциплина бул тартип, баары дал ошол тартиптен башталат. Ансыз ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Мен келисе алмайм. Алтынга Албетте мен алтын медальга умтулам. Кудай буюрса 2027 жылы дагы бир жолу Казакстандын күжөрмөн самбо боюнча чемпиону болуп, андан кийин Азия жана дүйнө чемпионаттарына катышып, ал жактан да алтын жеңип алгым келет. Алтын аламыз деген бир үлкен максат бар. 2023 жылга чейин аялдардын күжөрмөн самбосу чоң спорттун четинде калып, дүйнөлүк расмий макамга ээ эмес болчу. Бирок бул катал дисциплинанын эшиги ачылганда Курулай Кабырай кызы ага биринчи болуп кирди. Тагыраагы ал бул эшикти түз эле бузуп кирди. Сыртынан назик көрүнгөн бул кыз Казакстандын аялдар күжөрмөн самбосунун тарыхына өз ысымын чоң тамгалар менен жазды. Ал өлкөнүн биринчи чемпионатында жеңишке жетти. Андан кийин экинчисинде. Ал эми үчүнчү жалпы казакстандык биринчиликте да алтын медальды эч кимге бербей сактап калды. Азыр мына Азия курлугунун жүлдөгери 2020. Ал Азия чемпионатынын байге ээси жана 2024 жылы Астанада өткөн дүйнө чемпионатынын коло байге ээси болгон. Дайындыгы өзгеше, башка күрөштөргө караганда мында күрөстүү. Жалпысынан күжөрмөн самбого даярдыктын өзгөчөлүктөрү бар. Башка күрөш түрлөрүнөн айырмаланып, бул жерде сокку уруу техникасы, муунтуу ыкмалары да колдонулат. Ошондуктан даярдык учурунда жүктөм 2 эсе көп талап кылынат. Мына аскерилердин арасындагы жарыстарга катышып атыр. Жетиштиктери жакшы. Эмне үчүн аялдардын күжөрмөн самбосуна расмий жашыл жарык болгону 2-3 жыл мурун гана берилди. Себеби классикалык спорттук самбодон айырмаланып, анда негизинен таза күрөш жана ыргытуу техникасы маанилүү болсо, күжөрмөн самбо дээрлик чектөөнү тааныбайт. Бул жерде кармоо ыкмаларына соккулардын кыйраткыч күчү, муштум, чыканак, таман, тизе, атүгүл баш дагы колдонулат. Бул эң жогорку катаалдык аймагы. Анда бир так сокку беттештин тагдырын чечип мүмкүн. Енді үлкен бір ауыр жаракат менде болгон жок. Енді жеңил. Менде олуттуу жаракаттар болгон жок, кичине жаракаттар болду. Аларды чыдап көтөрүүгө болот. Бирок андай учурда да дарыланып, калыбына келип, кийинки мелдештерге даярданабыз. Кээде албетте эс алууга убакыт керек болот. Сәл кийде болот, дем алуу керек убакыттар болот, жаракат алып калган кезде. Сонун баарын эмдеп, жазылып, келесі жарыска биз дайын турабыз го. Негизи атаандашты жеңүүдө баары даярдыкка жана ар кимдин өзүнө тиешелүү ыкмаларына жараша болот. Ар бир спортчунун өзүнүн ыкмалары бар. Эгер аларды жакшы талдай алсаң, анда кантип натыйжалуу аракет кылууну жана күрөштү кандай жүргүзүүнү түшүнөсүң. Беттешке 5 мүнөт берилет. Ошол убакыт ичинде атаандашыңды түшүнүп, ага ылайыкташып жетишүү керек. Сол кезде енді карсыласка да байланыштуу болуп келет.
Ондогон жылдар бою күжөрмөн самбо эркектерге гана таандык жабык аймак бойдон калып келген. Мындай деңгээлдеги катуу контакт аял табиятына туура келбейт деп эсептелчү. Бирок 2023-жылы спорт дүйнөсү аялдар дагы ушундай катаал эрежелер менен күрөшүүгө даяр экенин жана муну жасай аларын моюнга алды. Ал эми Куралай бул спортто биринчи орунда жыныс эмес, мүнөз менен чеберчилик турарын далилдеген спортчулардын бири болду. Қазір самбо және жауынгерлік самбо қыздар арасында өте Азыр самбо, айрыкча кыздар арасындагы күжөрмөн самбо активдүү өнүгүп жатат. Мелдештерге катышкан кыздардын саны көбөйүүдө, даярдык деңгээли да абдан жогору. Бул багыт 2023-жылы гана пайда болгонуна карабай, кыздар дүйнө жана Азия чемпионаттарында олуттуу жыйынтыктарды көрсөтүп жатышат. өте үлкен жоғары дайындықта. Бул спортко болгон кызыгуу азыр өсүп жатат. Танытатындар қазір артып жатыр. Куралайдын спорттук максаттары менен жетишкендиктери өзүнчө бир өмүр баянга тете. Бирок медалдар анын жашоосунун бир гана тарабы. Трибуналардагы көрүүчүлөрдүн көбү чемпиондун килемден тышкары дагы бир маанилүү жана жооптуу иши бар экенин билишпейт. Куралай Кабырай кызы полициянын капитаны. Ал атайын ыкчам аракеттенүү тобу СОБУРда кызмат өтөйт. Бул дүйнөдөгү свод бөлүмдөрүнүн аналогу болуп саналат. Мындай бөлүктөрдө физикалык даярдык жана мушташуу көнүмдөрү жөн гана спорт эмес, кызматтык зарылдык болуп эсептелет. Бул жерде Куралайдын спорттук кийими кызматтык формага алмашып, күрөш ыкмаларына ок атуу даярдыгы кошулат. Куралай ИИМдин көп түрдүү спорт боюнча курама командасынын атынан чыгып жана өзүн беттеште да, тирде да ишенимдүү сезет. Ал үчүн бул эки башка дүйнө эмес, бир эле кесип. Спортто да, өзү кызмат кылган Томирис атайын бөлүгүндө да баары бир принципке негизделет. Бул тартип жана ирет. Анын пайдубалы туулуп өскөн айылында эле түптөлгөн. Мен ауылда жүрген кезде күреске барып, үйірмеге барып. Ооба, айылда жашап жүргөндө эле күрөш менен машыгып, секцияга барып калгам. Менин жолум ошондо башталган. Стамгазиев Жеңис Канатұлы. Алгачкы машыктыруучуларым Стамгазиев Женис, Раматлык Бейсенбаева, Насипкали уулу болушкан. Алардын колдоосу жана насаатчылыгы менен спортко аралашып, мелдештерге катыша баштадым. Кийин Урал шаарындагы спортко шыктуу балдар үчүн адистештирилген мектеп-интернатка тапшырдым. Ал жактан самбо бөлүмүнө өтүп машыктым. Мен 2013-жылдын бүтүрүүчүсүмүн. 2013 жылғы түлегімін. Куралай кызымыз Акбатер ауылунан келип биздин интернат. Куралай Акбатер айылынан келип 7-класста жатак мектепке тапшырган. Мындай интернатка эң күчтүүлөр гана тандалып алынчу жана азыр да ошондой. Анын мыкты жыйынтыктарга жетишкени таң калыштуу эмес. Мунун баары таланттын, эмгекчилдиктин, өжөрлүктүн жана күчтүү мүнөздүн аркасында болду. Енді интернатта билесиз, Окуу үчүн эрк, мүнөз жана жоопкерчилик керек болчу. Ал алыска айылдан келген кичинекей кыз эле. Жатак мектепте жашап окуучу. Ал эми ата-энеси 300 чакырым алыстыкта айылда болушкан. Мунун баары анын калыптанышына жана жетишкендиктерине чоң таасир берди. Онун казыркы жетистигине тарбиелөөгө согон септигин тийгизди деп ойлойм. Үйдөн жүздөгөн чакырым алыстыкта жайгашкан спорттук интернаттагы жашоо Куралайды эрте эле өз алдынчалуулукка үйрөттү. Курдаштары шаар турмушуна көнүп жаткан учурда ал килем үстүндөгү күнүмдүк оор эмгекке көнүп жатты. Дал ушул мезгилде анын аң сезиминде бир түшүнүк бекем орун алды. Жоопкерчиликсиз талант иштебейт. Спортта баары да биринчи тартипти. Кайсы спортто болбосун биринчи кезекте тартип талап кылынат. Ал эми тартип машыктыруучулардын өзүнөн башталат. Окуучулардын ийгилиги катуу тартиптин аркасында келет десек болот. Бул күн сайын эки мал машыгуу, башкача айтканда чыныгы кесипкөй эмгек. Бул касибий жумуш деп айтууга болот. Мектепти аяктагандан кийин Куралай жетишкендиктери менен эле токтоп калган жок. Ал спорт жана юридикалык багыттар боюнча 2 жогорку билим алды. Мындай бекем негиз ага 2017-жылы кызмат жолу аң сезимдүү тандоого мүмкүнчүлүк берди. Көрсө идеалдуу даярдык, салкын кандуулук жана соккуну көтөрө билүү сыяктуу машыгуулар аркылуу калыптанган сапаттар дүйнөлүк ареналарда гана эмес, атайын бөлүктөрдө да өтө зарыл экен. Университет бүтүрүп жүрген кезде 4-курста мен жоспарлагам осындай мамандыкка кичине маған келетін сияқты, екеме келетін сияқты деген сияқты. 4-курста окуп жүргөндө бул кесип мага ылайыктуу экенин сездим, өзүмө жакты. Акыркы курста тесттерди жана экзамендерди тапшырып, бардык этаптардан ийгиликтүү өтүп, 2017-жылы кызматка кабыл алындым. Кабылдандым. Негизи эки жакты
алып жүрүү сәл жоопкерчилик талап этет. Экөө де өзүнүн унаган жумусун болгондон кийин оны сен Чынында экөөнү айкалаштыруу чоң жоопкерчиликти талап кылат. Бирок экөө тең мага жаккандыктан баардык ишке толук берилүү менен мамиле кылам. Ошондуктан кыйын болсо да оор нерседей сезилбейт. Баарын пландоо керек, жумушту дагы, мелдештерге катышууну дагы. Эс алууга дээрлик убакыт жок. Мелдештерге да барып, кызматтык иштерди да өз убагында аткарууга аракет кылабыз. башка бир дем алууга деген сыяктуу ондай көп кабылданбайт. Сонымен жарыска да чыгууга тырысабыз, жумусту да өз убактында аткарууга. Ол салада кызметте Бул тармакта иштеген адамдар суткасына 24 саат ар кандай кырдаалга даяр болушу керек. Бирок бул машыгууга тоскоол болбойт. Жумушта да, спортто да дайыма эң жогорку даярдык талап кылынат. ар дайым айтканда дайын жүрөт деп ойлойм. Бизде азыр мына Азыр биздин кыздар андан шыктанып жатышат. Биз дагы ушул тармакта иштеп, куралайдай болгубуз келет дегендер бар. Быйыл бир нече кыз институтту бүтүрүп, ушул тармакта иштөөгө даярданып жатышат. осы бір-екі қызымыз биыл осы институт бітіреді. Алла осы сол институт бітіріп, сол салаға жұмысқа барамыз деп дайындалып жатыр. Безусловно. Албетте, күчөрмөн самбо жардам берет. Бул жөн гана спорт эмес, бул чыдамкайлыкты, ыкчам реакцияны, кырдаалды көзөмөлдөөнү жана басым алдында чечим кабыл алууну үйрөткөн даярдык системасы. Ыкчам кызматта бул сапаттар абдан маанилүү. Куралай тобокелчиликтерди туура баалай билет. Стандарттуу эмес кырдаалдарда тез реакция кылып жана эң негизгиси сабырдуулугун сактайт. Ошондуктан анын спорттук тажрыйбасы өзүнө бир тарых эмес, кызматта натыйжалуу колдонулган реалдуу инструмент болуп саналат. Инструмент, который она эффективно принимает в службе. Куралай Кабырай кызы атайын багыттагы элиталык аялдар бөлүмү болгон Томирistин курамына кирет. Бул жерде Казакстандын бардык аймактарынан келген эң даярдыктуу атайын кызматкер кыздар кызмат өтөшөт. Команда улуу жеңиштери менен дүйнөлүк тарыхка кирген даңазалуу талаа жоокери Томиристин урматына аталган. Бул Томирис курамасына 2-нчи жыл быйыл катыштым. Ооба, мен Томирис командасынын курамында 2-нчи жылдан бери жүрөм. Башынан тартып тандоодон өткөм. 2 кыз катышканбыз. Сонун ичинде жанагы нормативтердин баарын орундап, экзамендерди орундап, сонун Тандоого 32 кыз катышкан. Бардык нормативтерди аткарып, экзамендерди тапшыруу керек болчу. Биз оокаттуу, тактикалык даярдык, физикалык сыноолор жана тоскоолдуктар тилкесинен өттүк. инструкторларыбыз баары кабылдап, ар кимдин деңгээлин Нускоочулар биздин деңгээлди баалап, салыштырып, мыктыларын тандашты. Ошондон кийин гана командага өттүм. сонымен биз жана ырктөөдөн өткөндөн кийин гана кабылдандым. Енді Анан жыл сайын тандоо кайра өткөрүлөт. Былтыр дагы кайрадан тандоодон өтүп, өз деңгээлимди тастыктадым. оларга сай жат нормативтерди орундап, тагы да өз кабилетибизди, өз күчүбүздү көрсөтүп, тапсырып кабылдандык. Дал ушундай командалар дүйнөлүк аянтчаларда ар кайсы өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын атынан чыгышат. Томирис үчүн жакында Дубайда өткөн UAE SWOT Challenge турнириндеги көрсөткүч өзгөчө чоң жаңырык жаратты. Бул мелдеш көптөн бери атайын кызматтардын олимпиадасы деген аталышка ээ болуп калган. Казакстандын аялдар командасы турнирдин эң чоң сенсацияларынын бири болду. Жалпы эсепте биздин кыздар 100гө жакын өлкөнүн эркектер командалары менен тең атаандашып, жыйынтыгында 18-орунду ээлешти. Ал аялдар командалары арасында Томирис эч талашсыз дүйнөлүк лидер болду. Біз бана интернеттен көрдік, қалай біздің қазақ қыздары мықты екенін. Биздин казак кыздары канчалык күчтүү экенин интернеттен көрдүк. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү жасай албаган нерселерди биздин кыздар жеңил аткарып жатышты. Муну биздин улуттук күч жана рух десек болот. Емін еркін көтеріп, бұл біздің қазақи айтқанда Ого атуудагы ата бабадан калган өнөр. Алар мыкты жыйынтык көрсөтүштү. Баарыбыз абдан кубандык. жақсы өнер көрсетті. Қуандық біз бәріміз.
Кыздарыбыз катышкан ар кандай видеолор мелдеш учурунда эле интернетте кеңири тарап кетти. Социалдык тармактардагы миллиондогон колдонуучулар казакстандык кыздардын сыртынан жеңил көрүнгөнү менен чындыгында көптөгөн эркектер командалары дагы аткара албаган тапшырмаларды ийгиликтүү аткарганына суктанышкан. Томирис дүйнөлүк эксперттердин аялдар спецназы тууралуу көз карашын өзгөрткөн жыйынтыктарды көрсөттү. Натыйжада Дубайдагы казакстандык аялдар спец бөлүгүнүн чыгышы аялдардын спецназдагы жогорку профессионалдуулугунун таасирдүү манифестине айланды. Өте керемет сезим. Жарыстын өзүндө мисалы башка улуттун командалары, ер командалары. Бул укмуштай сезимдер. Мелдештерде башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү биздин кыздарга Томирис командасына, казакстандык спортчуларга абдан таң калышты. Айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Енді результат көрсеткен сайын біз одан сайын енді бәрі таңғалып. Бул эмоцияларды сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Ар бир жаңы жыйынтыгыбыз менен алардын таң калуусу дагы күчөдү. Ал эми өлкөгө кайтып келгенде бизди Ак Ордого чакырып, президент сыйлыктарды жеке өзү тапшырды. Бул чоң кубаныч жана толкундануу болду. Менимче президенттин колунан сыйлык алуу жана эмгегиңдин ушундай жогорку деңгээлде бааланышы ар бир адамдын кыялы. Президенттен награда алуу, мисалга ойлаган максатыңды орундоо, сонун нәтижесин, еңбегин көрүү. Конечно, это повод. Албетте, бул жалпы сыймык үчүн чоң себеп. Сенин кесиптешиң эл аралык деңгээлде жогорку жыйынтыкка жетишкенде бул бүтүндөй жааматты шыктандырат. Биз анын ийгиликтерин бүт бөлүмдүн ийгилиги катары кабыл алабыз. Бул моралдык рухту көтөрүп, командалык маанайды күчөтүп, башка кызматкерлерди дагы физикалык даярдык менен алектенүүгө шыктандырат. Ошол эле учурда биз анын артында кандай эмгек турганын түшүнөбүз жана аны спортто дагы, кызматта дагы чыныгы профессионал катары сыйлайбыз. Анын жетишкендиктери жамаатты бириктирип, кошумча ынтымак сезимин жаратат десек болот. И создает дополнительное чувство сплоченности. Мындай деңгээлдеги ишеним, биримдик жана колдоо Куралайдын спорттук сапарларында дагы байкалат. Отрядда Куралайдын жеке амбициялары кызматка каршы келбейт деген түшүнүк бар. Ал эми Собурдун жетекчилиги анын жеңиштеринен бөлүм үчүн түз пайда көрөт. Килем үстүндөгү ар бир жеңиши кызматкерлердин жогорку деңгээлдеги күжөрмөн даярдыгынын коомчулук алдындагы далили болуп саналат. Ал эми чемпиондун өзү үчүн система тарабынан көрсөтүлгөн мындай колдоо милдет менен кыялдын ортосунда тандоо жасабайт. Экөөнү бир чоң максат үчүн айкалыштыра алуу мүмкүнчүлүгү. Азыр башчылардын жанагы колдоо менен жарыстарга жиберет. Сол бир жагынан кубантат. Эч кандай көйгөй жок. Азыр жетекчилик бизди колдоп, мелдештерге жиберет. Бул албетте кубандырат. Енді ол жеке дегенде жеке деп те айтууга болбойт, өйткөнү ол жерде де биздин Сен өз максаттарыңды, кыялдарыңды ишке ашырасың. Бирок бул толугу менен жеке максаттар эмес, анткени биздин негизги милдет ал жакта Казакстандын желегин көтөрүү. Бул өз ишибизди дагы жакшы аткарууга жардам берет. аткарууга акелет негизи. Кол чабуулар токтоп, дүйнөлүк ареналардын жарыгы өчкөндөн кийин Куралай кайра баары башталган жерге, тартипке жана машыгуу залынын тынчтыгына кайтып келет. Полиция капитанынын жашоосунда өз мүнөзүнөн дем алыш деген болбойт. Ар бир мүнөттүк жеңиштин артында айлап токтобогон машыгуулар жана дайыма даяр болуу режими турганын көптөр аңдай бербейт. Мындай жашоодо жеке убакыт дээрлик дайыма милдет үчүн курмандыкка чалынат. Жумуштан кийин енді Жумуштан кийин бизде окуу, машыгуу жыйындар өтөт. Күнүнө 2ден машыгуу болот. Иш күндөрү да машыгууга сөзсүз убакыт табам. Күн сайын. Убакытта міндетті түрде жаттығуга арнайм. Күн сайын. Куралай кыйынчылыктар тууралуу сүйлөгөндү жактырбайт. Анын дүйнөсүндө оор деген сөз даттанууга себеп эмес, жөн гана жумуштун бир бөлүгү. Ал ата-энесинин 3,5 чакырым алыстагы жатак мектепте спорттук сумкасын кучактап бара жаткан 13 жаштагы айылдык кызды азыркыга чейин эстейт. Ал кезде анын медалдары жок болчу, бирок ичинде болоттой бекем өзөк бар эле. Жылдар өтсө дагы залга киргенде же тапшырмага чыкканда ал бала кездеги максатына болгон берилгендигин дагы деле сактап жүргөндөй сезилет. Балким аны бул жолдон эң жакын адамдары дагы артка кайтара алмак эмес. Жок, ол кісілер енді біріншіден менің таңдауым. Жакындары менин тандоомо каршы болгон жок. Албетте мелдештерге же жыйындарга кеткенде алар тынчсызданышат, жаракат албайбы, баары жакшы өтөбү деп. Бирок жалпысынан алар мени колдошот. Жок, болмайт. Жок, таштоого болбойт. Биздин пландар жана максаттар бар. Мелдештерге даярданып жатабыз.
Дубайдагы турнирден кийин самбого олуттуу көңүл буруу керек болот. Колго алуу керек болот. Куралай өз графигинде тыныгуу пландабайт. Дубайдагы чоң ийгилик ал үчүн жөн гана кезектеги этап болду. Андан кийин ал жетишкендикке мас болуп токтоп калууну эмес, тескерисинче кимоносунун курун дагы бекем бууну чечти. Ал мыкты формасында жана Батыш Казакстандагы самбо мектебинин намысын сыймыктануу менен коргоону улантып жатат. Бизде Оралда самбо әуелден Уральск шаарында самбо көптөн бери жакшы өнүккөн. Азыр машыгууга бардык шарттар түзүлгөн. Биз ушул залда машыгабыз. Машыктыруучуларыбыз жетиштүү. Мунун баары жыйынтыктар менен дагы далилденип жатат. Бул жерде бир эмес, бир нече дүйнө чемпиондору машыгат. айтылат, өйткені биздин осы залда бир эмес, бир нече әлем чемпиондарыбыз. Оралдан чемпиондор Уральсктан чыккан чемпиондор абдан көп. Азырдагы 2026 жылы бизде Казакстандын 6 чемпиону бар. Бул бизге дүйнө чемпионаттарына ар түрдүү салмак категорияларына күчтүү курам алып чыгууга мүмкүнчүлүк берет. салмак катышууга мүмкүндүгүбүз бар. Куралай Кабырай кызы үчүн спорттук амбициялар эч ак эле жеке кызыкчылыктан чыгып, жалпы иштин бир бөлүгүнө айланган. Анын дүйнө таанымында ар бир эл аралык старт, ыкчам нөөмөт сыяктуу эле кызматтык милдет. Уральсктын залдарында учурдагы чемпиондор машыгып, жаңы муун өсүп жатканда, полиция капитаны өзүнүн так графиги менен жашоосун улантууда. Анда кокустуктарга орун жок, болгону так план бар. Өлкөнүн желегин дагы да бийик көтөрүп, казакстандык самбо мектебинин дүйнөлүк деңгээлдеги жогорку макамын далилдөө.